Амансыздарбы, ардактуу 7 каналдын көрүүчүлөрү, сиздер менен кайра эле чай үстүндө сырдашуу теле долбоору. Ар бир үйдүн көркү дасторкон. Ал эми дасторкондун көркү маек эмеспи? Биз дагы бүгүн кадимкидей эле чай үстүндө бүгүнкү өзгөчө жаш талант коногуңдун сырын угуп, жүрөгүн тыңшайбыз. Жаңы эле айтып кеткендей, бүгүнкү биздин өзгөчө коногубуз жаш талант. Азыркы учурда Инстаграмда популярдуулукка ээ болуп келе жаткан Элбарбек Аманкулов. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз? Алгач эле ушу тоолорду ашып, узак жол жүрүп келдиңиз. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, буюрса. Андай эмесе сөз башынан болсун. Өзүңдү кененирээк тааныштырып кетсең. Мен өзүм Кочкор районунун Орто айылынан келдим. Жашым 13-тө. Абдыразак Жалпатеков атындагы мектепте окуйм. 6-класста. Айтсаң, ушул жаш туруп, ушул чыгармачылыкка кантип келип калдың? Эмне себептен келип калдың? Ушул чыгармачылыкка жан дүйнөң жакынбы, же бирөө түрткү болдубу? Мен өзүм чыгармачылыкка кичинекей чагымдан баштап ырдап, өзүмдүн шыгым бар. Анан 3-классымда биздин айылга Адилет Кожобергенов аттуу ырчы куудул келип, комуз үйрөтүп баштаган. Анан мен ата-энем комуз алдырып, ошол комуздан бир күү үйрөнүп, анан тилекке каршы ошол Адилет Кожобергенов агайым кетип калды. Анан телефондон карап комузга берилип, комузду ошо телефондон үйрөнгөм. Анан азыркы учурда өзүм ырдайм комуз менен. Абдан сонун, мен кадр сыртында сенин өнөрүң менен тааныштым, Инстаграмда видеолоруңду көрдүм. Анда эмесе биздин көрүүчүлөргө да бир өнөрүңдү тартуулап кетпейсиңби? Кайсы чыгарманы аткарып бересиң? Азыр мен Табыл Актанов атабыздын Нарындан тапкан махабат ырын ырдап берейин. Керемет, сонун. Аргасыз күндүң ай кечирем, асмандан аппак эй булуттай. Асмандан аппак эй, асмандан аппак ой, асмандан аппак эй булуттай. Көр албас көздөр ай бизге деп, көп сөздүң айтам ою тизмелеп. Көргөзбөй тилейм айтымызын, көз тийбес экен ай сизге деп. Көз тийбес экен ай, көз тийбес экен ой, көз тийбес экен ай сизге деп. Жабыгып өңдөн азармын, жан сырым ичкеңи катармын. Жараткан жалган ай дүйнөдө, жалгыз сиз үчүн эй жашармын. Жалгыз сиз үчүн эй, жалгыз сиз үчүн ой, жалгыз сиз үчүн эй жашармын. Ансыздан өмүр азаят, аз чыгар сиздей ой аялы зат. Насият болсун дейм түбөлүк, нарынан тапкан эй махабат.
тапқан ой, нарынан тапқан махаббат. Нарынан тапқан нарынан тапқан ой, нарынан тапқан махаббат. Азаматсың, эмне деген үн, эмне деген добуш, ушундай темпте өзүңдүн эмгегиңди жалгаштыра берсең, буйруса келечекте чоң сахналардан, жада калса дүйнөлүк сахналардан көрөбүз деген үмүттөбүз. Ал эми менин кийинки суроом ушундай. Ушул жашта 13 жаш, ырларды кантип тандайсың? Ким жардам берет? Эң алгач кимге угузасың? Эң биринчи мен ырларды тандаганда YouTube'дан, телефондон, соц тармактардан карайм. Анан өзүм биринчи комусту алып, комуска салып, ырдап көрүп, анан ата-энеме ырдап берем, ата-энеме көрсөтөм. Анан ошол ыр ата-энем мага кеңеш берип, ошол ыр өзүмө жакса, өзүм ырдай алсам, анан Instagram баракчама жарыялайм. Instagram баракчасы деп калдың. Бул Instagram баракчасын түзүү, ошол жакка жарыялоо, бул кимдин идеясы болду? Instagram баракчасын өзүң жүргүзөсүңбү же кимдир бирөө жардам береби? Бул Instagram баракчасына ырларды жүктөгөн калганымдын себеби бир күнү эле эжем айылга барып, анан күндөгүдөй эле чайдын үстүндө отуруп эле, анан мага бир ой келип кетти. Мен деле элдей болуп, мындай комузумду алып ырдап, Instagram баракча ачып жүктөсөм, балким интернеттен көп көрүүчү топтоп популярдуулукка ээ болом деп. Анан эле эжем тартайын деп, анан эжем айтып, эжем тартып, анан Instagram баракча ачып, ошондон улам жүктөп калгам. Анан кийин ушул соц тармактарда сенин көрүүчүлөрүң көп эле экен. Анан кийин соц тармактардан байкабай койгонго болбойт мындай добушту. Кимдер сени байкап, кимдер сага колдоосун көрсөтүп, балким чыгармачыл адамдардан бирөө кол сунуп жаткандар, сунуштар келип жаткандар. Мага азыр андай чоң ырчылар деле көрүп сунуш кылган жок. Өзүң сунуштап көрдүңбү ушулар менен жазып, сиз менен ырдасам болобу, дуэт ырдайлы деп? Жок, антип деле айтып көргөн жокмун. Негизи эле Instagram баракчасын жүргүзүп жатканыңа канча убакыт болду? Instagram баракчасын жүргүзүп жатканыма бир 3-4 айдай эле болду. Анан кийин сен айтып калдың кадр сыртында, дастандарды да ырдайм депчи. Анан кийин ушул дастандар тууралуу айтсаң, ушул идея кайдан келди? Дастандарды кантип тандайсың, кантип чаттайсың? Мага негизи Өмүрзак Кайыповдун ырдаган дастандары жагат. Буга чейин кички кезимде ал ырдаган дастандарга өзүмдүн үнүм жетчү эмес. Азыркы учурда ал дастандарга үнүм жетип, азыр ошол Өмүрзак Кайыпов ырдаган, мисалы, Көк суу, Аккан суу дастандары жагат мага. Ушу дастан деп калдык. Азыр бизге кайсы дастандардын кайсынысын аткарып бересиң? Азыр деген Жеңи жок атабыздын Көк суу дастанын да берсем. Aşıkmın sizdey perige, ayt albay sırrım demigen adamdımın çağın adın ayttırбай bilsen emine. Kızıgam sizdey perige kıynalam çındap demige, kişini mınca çurkatbay degi kıynabay bilsen emine. Gülgünde gülgün gümüşün, gülgünde kızdın gülüsün, güyüdün tartıp жүрүшүң gülgünün aytçı kim üçün. Küdörüm takır üzgüm жоқ güygüzüp süyün ümüdün, jargıtsın gülgün gülüşün, çaydar kızdın gülüsün, жалынға düşüp kıyışımda жалым aytçı kim üçün. Жалымдан асты çıkkım жоқтан oldu jandırıp süyün ümüdün. Görüşkön günüm saltanat,
көйдөн балтамат. Көрүшпөй калсам көк сулуун көнөктөп көздөн жаштамат. Жолуккан күнүмдөй салтанат, жодураган келбетиң да жогордон күн ай жалтанат. Жолукпай калсам көк сулуудан олдо жошулуп көздөн жаштамат. Азамат сонун ушундай биздин илгерки баалуулуктарыбызды жаш муун алып кетип жатканы абдан бизди кубандырат. Анан суроо, сенин курагыңда ушул балдар көбүнчө оюнга кызыгат, көчөгө чыгат. А сен бош убактыңда эмне кыласың? Мен бош убактымда ушул комуз менен алектенип, азыркы учурда ошо ата-энеме аккордеон саттырып алып, аккордеон чертип, аккордеон үйрөнүп жатам бош убактымда, аккордеон менен алектенип. Аккордеондо устатың барбы? Же өзүң эле ушундай эле өзгөчүң менен үйрөнүп атасың? Аккордеондо деле устатым жок, өз күчүм менен эле интернеттен карап үйрөнүп атам. Алдыда ушу аккордеон үйрөнүп жатам дедиң, өз күчүң менен комуз черкенди үйрөнүптүрсүң, ырдалаттырсың. Анан кийин ар кандай конкурстар болот эмеспи? Ошолорго катышып жатасыңбы? Конкурстарга мектептин атынан барам, анан атам конкурстарга көбүнчө атам алып барат. Атамдын да музыкалык билими жоктугунан биз ошондой чет жака ушундай конкурстар менен чыкканда да кыйналып калып атабыз. Сармерден ыркеселерге көбүнчө атам менен барам. Ошол жактан ошо атам менен барам. Азамат, ушундай жүрүш менен жүрсөң, алдыда сени чоң ийгиликтер күтүп жатат. Анда сенден дагы бир чыгарма болсун. Кайсы чыгарманы аткарып бересиң? Азыркы учурда соц тармактарда аябай популярдуу болуп аткан Саламат Садыков эжебиздин Ала тоо деген ырын ырдап берейин. Асман көктө чалкыган, жериң сонун ала тоо. Журту акылман, элиң сонун ала тоо. Аркар кулжа жайлаган, төрүң сонун ала тоо. Аккуу сүзүп калкыган, көлүң сонун ала тоо, көлүң сонун ала тоо. Gölün sonuna alato. Niçin kırgız eline inçi bolgon alato. Egemen dücerine geçi bolgon alato. Karkıraday cebesin sozo cüret alato. Kayda barsa melesin koşo cüret alato, koşo cüret alato. Koşo cüret alato. Jaynagan türün sonun saymadan, sarında türdü kuş, gündün tınbay sayragan. Karegimdi doldurup karay berem gayradan. Kağlayın alato, karanыңдан aylanam, karanыңдан aylanam, karanыңдан aylanam. Азаматсың деп айткандан чарчабайм, талантың мындан ары да ташкындай берсин. Айтсаң, ушул боюнча эле улантасыңбы же кандайдыр бир профессионалдуу вокалга барып өнүктүрөйүн деген пландар барбы алдыда? Ырчылык менен эле кетсем кетем.
кийин окуу жайга тапшырып, чоң окуу жайга тапшырып, кыргыз элинин атак даңкын чыгарган ырчылардан болом. Анан ушул тармакта жүргөндөрдүн ар биринин өзүнүн кумири болот, кумир туткан ырчысы болот. Ушундай болсом деп мындай үлгү туткан ырчылар болот да. Сен кимди кумир тутасың? Мен кумир туткан ырчым дастанчы, ырчы Өмүр Закайповду кумир тутам. Өмүр Закайповдун ырдаган ырлары жагат, дастандары жагат. Негизи эле ушул Өмүр Закайповго барып жолуктуң беле, жанынан көрдүң беле? Жок, жанынан жолугуп көргөн эмесмин. Буюрса келечекте көрөсүң. Үй бүлөдө ушундай чыгармачыл адам болгон жакшы. Үй бүлө деп калдым, ушу үй бүлөң тууралуу айтып берсең. Үй бүлөдө канча бир туугансың, кимдер менен жашайсың? Үй бүлөдө 5 бир тууганмын. Үй бүлөдө 3 жок. 2 байкем, 1 иним бар, анан 1 эжем бар. Анан атам, апам, чоң апамдар болуп жашайбыз. Мектепте өзү кандай окуучусуң? Ушул чыгармачылыктан сырткары баалар кандай? Мектепте жакшы эле окуйм, баалар 4кө, 5кө. Азамат, анан кийин ушу мектепте болот эмес, баягы майрам болсо эле чакырып бергенчи. Сен ошондой окуучулардын бири болсоң керек, э? Мугалимдериң да сени колдоп. Өзгөчө досторуң сенин чыгармачылыгыңа кандай көз карашта? Досторум деле менин чыгармачылыгымда жакшы эле колдоп, досторум. Мындан ары дагы эстрада жагына багыт алып, ошол боюнча да ырдайын деген ойлоруң барбы? Эстрада жагына Кудай буйрса ыр жаздырып ырдайбыз жакында. Жаздырып атасың ба ошол ырларды? Кайсы ырларды сыр болбосо? Канча ыр жаздырып атасың? Кимдин ыры? Азырынча жаздыра элекмин, даярданып жатам жаздырганга. Анда алдыда дагы бир ыр укпасак болбойт? Кайсы ырды аткарып бересиң? Ашырал Айталиевдин Жылкычынын ыры деген ырын ырдап берейин. Браво. Эми убакыт экен. Биздин эфирдик мүнөтүбүз дагы, убактыбыз дагы соңуна келип бара жатат. Анда эмесе өзүңө эркин микрофон болсун. Жалпы кыргыз элине жакшылык каалайм, аманчылык каалайм. Жана мен көрүп жаткан көрүүчүлөргө терең ыраазычылык билдирем.
мен өзүмдүн бул 7 каналдан эфирден өзүмдүн ата-энеме, мектебиме, ага-эжелериме жана досторума салам жолдойм. Ооба, биз дагы сага келечекте чоң ийгиликтерди каалайбыз. Талантың мындан ары да ташкындай берсин. Буйруса сени элибиздин чоң сахнасында, деги эле элибиздин эмес, дүйнөлүк сахналардан көрөлү. Ал эми биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.